Assalamu alaikum dostlar. 23 fevral günü Bishkek şaharında Kaba Ulu Kojonkul sport turdosunda kayradan çoğun boks keçesi ötөт. Алатау боксинг лигасынын экинчи турниринин алкагында белгилүү мушкер Тилек Машрапов бокс боюнча 4 раунддук беттешке чыгат. Бул жолу кыргызстандык белгилүү мушкерге каршы дагестандык Рамазан Кадиев беттешке чыгат. Рамазан буга чейин Казакстандын Алашпрайт уюмунда чемпион болгонго жетишкен. Кесипи рекорду 9 жеңиш, 5 жеңилүү. Акыркы беттешин хардкор уюмунда өткөрүп, жеңишке жетти. Кадиев дагы Тилек Машрапов сыяктуу эле бутка туруу абалында өзүн жогорку деңгээлде көрсөтөт. Андыктан кыргызстандык белгилүү мушкерибизге каршы Алашпрайттын экс-чемпиону бокс боюнча өтө кызыктуу беттеш өткөрөт деген ниетибиз бар. Андыктан 23 февраль күнү бул беттешти чогуу көрөлү. Достор, сиздер кандай ойлойсуздар? Бул кызыктуу беттештин жеңүүчүсү ким болот? Комментарийге жазып кетиңиздер. Салам достор, 23 февраль күнү Бишкекте Каба Улуу Кожомкул спорт ордосунда кесипи бокс боюнча Алатау бокс лигасынын экинчи турнири өтөт. Бул жолу башкы беттештердин бирине кыргызстандык белгилүү спортчу Акжол Сулайманбек уулу өзүнүн көпкө күтүлгөн беттешин өткөрөт. Кыргызстандык мушкерге каршы Мирза Мухаммад Хикматуллаев аттуу өзбекстандык спортчу беттеш өткөрөт. Беттеш расмий түрдө жарыялангандан кийин көрөрмандар ортосунда ар кандай пикирлер айтылууда. Кээ бири Хикматуллаев Акжол Сулайманбек уулунун деңгээлиндеги мушкер эмес деген пикирде. Өз учурунда Мирза Мухаммад Россиянын эң алдыңкы делинген RCC, Шама боксинг, эски VIP боксинг уюмдарында 12 беттеш өткөрүп, анда 9 жолу жеңишке жеткен жайы бар. Бул көрсөткүч Акжол үчүн Мирза Мухаммад оңой олтоң атаандаш эмес экендигин көрсөтүп турат. Андыктан 23 февраль күнү бул эки мыкты мушкердин ортосунда беттешти чогуу көрөлү.